Азыр айымдар эркектердин атын атап, эркектер айымдардын атын атап кадам таштайбыз. Мисал үчүн, карап туруңуз. Сиз карап туруңуз. Айнура, Замира, Клара, Венера, Айкыз, Нуркыз, Жумагүл, Карамат, Шарапат, Айкыз дедилер. Клара, Самара деп. Кыскасын айтканда эркектер айымдардын, айымдар эркектердин атын атайбыз. Түшүнүктүүбү? Чеке, акчалай сөз дайындап коюңуз. Дайырсызбы? Айткан, Тахмина, Мухтазар, Айсулу, Диана, Карамат, Шарапат, Зубайда, Айша, Тикенгүл. Тикенгүл дейт. Ошондой ат барбы? Ошондой ат барбы? Оптур, Тикенгүл. Бактыгүл Бадиева. Оптур, Бактыгүл Бадиева. Неля деп койсом дагы. Айта бериңиз. Аяштары. Бол. Бир кол чалып коюңуз. Аяштарым дейт. Тоо кылды. Бактыгүл Бадиева дейт. Койбой. Тикенгүл дейт. Азыр аттарды карасаңыздар, баары жеңип кетти. Адилет, Бекназар, Жолборс, Асан, Үсен, Абдибаид, Абдиталип, Абдимажид, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Курманбек Акаев, Путин. Бол. Тоо кылдым, мына атты жөнүндө караңыздар. Курманбек Акаев дейт. Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев. Сиз ошолор менен мамилеңиз жакшы окшойт, а? Ала берет, алдыр акчаңыздар. Эми албетте конкурс деген конкурс жеңүүчү болуш керек. Айтыңыздарчы, дүйнөдө аялдар акылдуураак келеби же эркектерби? Эркектерби же аялдарбы? Жигиттер. Эркектерби? Азыр мен эркектер акылдуулар барбы дегенде бир кол чаап кой турабыз. Эркектер акылдуу дегендер барбы? Силер кыйкырганда аялдар деди да.